Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Бай ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүн 8 декабрь 2020 жыл Ош шаарындабыз. Тагыраак айтканда, бүгүн сиздерге Татан соода борборунда ушул чыгарылышта эшиктерди, тагыраак айтканда ушул Россиядан келген эшиктердин бааларын билип бермекчибиз. Көпчүлүгүнүн суроолору боюнча ушул эшиктин бааларын билип бер деп суранышкан. Азыр дагы ушул жерге кирип, эшиктин бааларын билип бермекчибиз. Ушул Татанга келгенсерде, мынал ортодогу зданияга келесиздер. Мынал декорация дүкөнү, туш кагаздар, ушул рекламалар жазылган. Ушул жерге келип эле мынал биринчи эшиктен эле киресиздер, мынал эшиктен. Ушул эшиктен кирсеңиздер, азыр дагы алда көрсөтүп кетем. Ушул биринчи эшиктен киргенде эле түз эле басып келе бересиздер. Түз келгениңиздерде 1, 2, 3, 4, 5, 6-чы ушул эшикке келесиздер. Бул жакта 6-чы эшик, мынал Дур Кинг деген эшиктер, двери деп турат. Ушул жерге келсеңиздер, эшиктин бардык түрү бар экен. Азыр ушул жерде эшиктин баалары менен таанышып өтөбүз. Бир чекеден арзан кымбатына карап сүйлөшөбүз. Анда эмесе видеону агынча биз менен бир болуңуздар. Азыр мына ушул жактан биз мындай бойле арзаныраактардын бааларын билип берели. Ушул жерде өзүнүн баалары жазып бар экен. Ээлери, негелери бир аз сүйлөгөндөн уялып атат окшойт. Мынал модель Флоренция дейт. Фабрика производства Дур Кинг өзүнүн эмес экен, российский состав экен. МДФ менен составадан жасалган экен. Мунун эконун баасы, мынал эки эшиктин баасы 18.400 сом болот экен. Мынал көрүп турганыңыздардай 18.400 сом. Бул көбүнчө эки эшиктерге ушул мынал көбүнчө өзүнчө эсептелет экен, чоңу. Ал эми кичинеси дагы өзүнчө эсептелет экен. Мынал ушул экинчи эшик, карасында көрүп турганыңыздар эшиктер. Бул 18.400 сом экен, бул дагы. Ал эми мына кичинекейи бирөөсү 9.700 болот экен, чоңу. Мынал ак эшик, бул гармониянык экен. Гармония деп жазылып турат, модель. Фабрика производства ушул Россиядан экен, составы МДФ менен составадан жасалган экен. Баасы 22.000 сом. Мынал эшикти көрүп турганыңыздар. 22.000 сом эки эшиктер. Ал эми мындай катар бул жакта деле бир эшиктер бар экен. Ушул бир эшиктин бааларын да көрө кетели. Мынал экинчи турган эшик. Бул модель М15 3D деген эмеде экен. Модель ушундай экен. Фабрика российский дейт. Составында МДФ менен составадан жасалган экен. Бул 7.800 сом экен. Мынал эң акыркы эшик, бул жалгыз эшиктерден дагы акыркы эшик экен, ушул катардагы. Бул М2 деген фабрика производства Россия экен. Составы МДФ менен составадан жасалган экен. Мунун баасы 6.800 сом. Эшиктин баасы. Бул жагы бир, узундугу 1.82 чыгат экен. Мына үстү, она рамкасы менен 2 метр чыгат экен. Бул жерде ушундай өтө бардыгы фабричный экен. Өзгөчөлүгү көпчүлүк эшиктерде ушул мынал жери кырдуу болот дейт. Анан оригиналдарда ушул мындай овальный болот дейт, мындай сүрдүү болот дейт, мындай. Кышык болуп мындай болуп турат дейт. Анан көпчүлүк эшиктердин мындай ичинде жыгач салынбай калат, ДСП салынат дейт. Анан мынал петлялар кармабай үзүп чөт дейт, ДСП салынган эмелерге. Ал эми мындай жыгачтан жасалса, бул көпкө чейин өтө сапаттуу болуп турат дейт. Азыр мынал чекеден дагы бааларын билип кетели. Ушул эшик биринчи эшик турат. Мынал көрүңүздөр, узун көрсөтүп коеюн. Мынал узун болгонуна байланыштуу бир аз телефонго да батпай калат экен. Бул модель М26 дейт. Фабрика производства Россия экен. Составында МДФ соснова жана глухая дейт. Ошол экону бар экен. 5.300 сом экен ушул эшик. Ушул туруш эшиги 5.300 сом. Бул экинчидеги ушул эле модельде, бирок ортолорунда бир аз мындай айнектер бар экен. Бул М1 деген модель экен. Фабрика производства Россия, Россиядан экен бүт эле. Составында МДФ менен составадан жасалган экен. 5.500 сом баасы. Анан бул эшиктердин бардыгы эле стандарт болот экен. 80ге 2 метр болуп. Ушул жерде азыр бүт эле стандарт боюнча 80ге 2 метр. Ал эми ал ак эшикти сүйүүчүлөргө болсо, мына көрүңүздөр,
М9 деген модельдеги эшик. Бул фабрика Россия составында М9 соснова. Бул жерде бардыгы эле М9 менен сосновадан жасалган эшиктер экен. Мына ушул эшик биринчи эшик 5800 сом экен. Ал эми экинчи мына терезелер менен болгон. Кара терезеден жасалып ортолоруна коюлуптур. Мунун баасы 5500 сом экен. Бул да Россия составы деле ошол М9 составынан жасалган экен. Бул экинчи эшик дагы бир аз кооз жасалыптыр. Айнектери ичке чоң болуп коюлуп. Мунун баасы 5500 сом болот экен мына баалар. Көрүңүздөр, бул эшиктер дагы мына ортодогу дагы бир өзгөчө эшик бар экен мына. Терезеси узундан кеткен. Мунун баасы 5800 сом экен. Бул дагы М32 модель деп айтылат экен. Фабрика производитель Россия экен. Составында М9 составынан жасалган. Дагы эскерте кетейин, бул эшиктин размерлери стандарт боюнча ушул 2ге 80 болот экен. Бул мына үйгө коюлуучу эшиктер ушулар. Ал эми мындай бир аз мындай ичкелери бар экен. Мындай кухня эмелери коюлуп турган. Бирок булар мындай кымбатыраак эшиктер экен. Мына көрүңүздөр, сапаты дагы көрсөңүздөр, жанына көргөндө дагы бир өзүнчө башкача сапат экен, өтө жакшы сапат экен. Бул өзүнүн ошто жасалган экен. Модель ош деп коюптур. Составы ушу российский эмен экен. Соснова шпондон жасалган М9 бар экен составында ушул эшик. Баасы 15500 сом экен. Уже бул жака кымбат жака карап кетип атабыз. Сан Ремо деген модель экен. Фабрика Россия экен. Составында ушул М9 менен составдан жасалган могул ак эшик. Мунун баасы 11000 сом болот экен. Мына эшик кооз эшик экен, шахматный. Көпчүлүк эшик үйүн ремонт кылып аткан, жаңы эшик коебуз деп кызыгып аткан күйөрмандарга көрүңүздөр. Бул М30 деген модель экен. Составында М9 сосновандан жасалган экен. 6700 сом ушул эшик. Бул жакта ушул катар эле эми 6700 сомдон болуп кетет экен. Ол 3-4 эшик катар эле окшош жасалган эшиктер. Көрүңүздөр. Анан бул жерде мындай көрсөтүп аткен, көрүңүздөр, мына ичи рамкасы таза мындай жыгачтан жасалып, анан мындай суукту дагы эмени тосо турган резинкалар да болот экен өзүнөн. Көрүңүздөр, бул жабылганда жумшак болуп, тарак деп да жабылбай жумшак жабылат экен. Ал эми эшиктер кандай болот ичинен деп ойлосоңуздар, мына көрүп турганыңыздардай эле бул эшик мына сыртында М9 кетет экен дагы, могул ичинде жыгач. Азыр петля бул жагынан келгенде, мындайынан сайылганда могул жыгач өтө пышык кармайт дейт. Көпчүлүгү ушул жерге ДВП салынгат дейт, көп эшиктерде, оригинал эмес эшиктерде. Ал эми ДВПдан көп мындай кармаса бир аз кармайт да, кийин чыгып кетет дейт петлядан. Эшиктер бантып ойноп калат дейт. Анан мындай калың эмелер менен жасалат экен эшиктин ортосундагы дагы мындай айнеги дагы кийилет экен. Мына капталынан да көрсөтүп коеюн. Эшиктин жасалганы ушул эмеде көрсө болот экен. Мына көрүңүздөр, мына бул дагы ортосунда мындай жыгач. Бул эшиктердин өзгөчөлүгү ушул жыгач экен. Анан оригинал дейт. Көрүңүздөр, мына өтө эмесинде шаблондорду да көрсөтүп коюптур. Ушундай эмеден материалдардан жасалат деп. Мына көрүңүздөр, бул жагы дагы таза эмеден экен, жыгачтан жана М9тен. Сыртынан ушундай капталып, анан краскаланган дагы бар экен, мындай лента эмелери обоига окшоп чапталгандар да бар экен. Лакталып, ушинтип жасалгандар бар экен. Ал эми силерге ушул катары эле дагы бир мындай гостиный эшиктерди көрсөтөй кетейин. Мына гостиный комнатага коюла турган 2 эшиктүүлөрдү. Булардын мына чекедеги ушул ортоңку эмедеги баасы 18400 сом экен ушул турушу. Бул дагы ушул российский экен. Составында М9 сосновандан жасалган эшиктер экен. Ал эми мына ак өтө бул дагы кооз эшик экен. Бул 25000 сом экен ушул 2 эшик турушу. Бул дагы сосновандан М9тен жасалган эшиктер экен. Мына көрүңүздөр, бул эшиктер дагы өтө кооз эшиктер экен. Анан мына туштагы бул дагы бир өзгөчө эшик экен. Бул дагы ушул алыстан көрсөтүп коеюн. Бул как ошол гостиныйга койсоңуздар дагы өтө жарашыктуу эшик болгудай. Мунун баасы 31000 сом. Бул эң арзанынан баштап кымбатына чейин биз тартып көрсөтүп атабыз. 31500 сом экен бул.
Мунун составында МДФ менен соснова шпондан жасалган составында. Бунун узундугу ушул 2 метр болот. Ал эми бул бир эшик эле өзү 80 чыгат да. Бул жагы бир 40 чыгат экен. Ошондо бир 20 болуп эшиктин кеңдиги. Бир 20 болуп көрүнөт экен. Урматтуу агалар, инилер, эгер сиздер ушундай үйүңүздөрдү ремонт кылып, эшик керек болсо ушул жерге келсеңиздер болот. Уступкалар да болот. Келип көрүңүздөр, ушул жерге келип, мына Ош Татамда жана адрести алда көрсөтө кеттим. Ошол боюнча келип, ушул жерден келип көрүп, сүйлөшүп көрсөңүздөр да болот. Азыр биз номерлерин алып, описанияга калтырып коебуз. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Каналга каттала электер, подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.